Assalamu alaikum. Desin TV kanalında Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün günge jekşembi 2020 yılın 6 dekabr olup kaldı. Bul cumanıdağı aman esen ayakta para jatabız. Emne bizge abdan bul cumada este kaldı dostlar. Emese biraz sarısep salalı. Este abdan kala turgan nerselerde bunday külkülü dep koyabız bu, kanday sensasiyaluu dep koyabız bu. Uşul jagынан başlasak, bayağı günü konstitutsiyalык kеңешмеде bir aksakal narından gelgen eken, tayağı menen mintip çıkıp durup, "Ay jogol sen Tekebаевдин adamısın, Jeenbekov kantip жүргөнсүн, mintip жүргөнсүн" dep Kırgızstandın Londondagi elçisi Edil Baysalovga нападение oldu. Edil Baysalov bolsa "Atаңдын başı tut" dep bir yandan dagı emne degenini biz ukpay kaldık. Aytor karının karıday olboy, jaштын jaşтай olboy şunda emosiya kaldırıp жаткандыктары albatta bizde biraz ökündüröt, biraz oylondurat dostlar. Karı aksakaldarыбыз деле мындай жакшы бапайып, bir жакшы сөздөрүн айтып отургуча саясат деселе саксаңдашып, өткөндө Элвира Суравалдиевага бирөөсү асыла калган, аны канча адамдар колдоп жүрдү дегеле койчу. Аксакалдарыбыз деле саясатчы, интернетти карасаң аксакалдарыбыз деле тансага түшүп жүрүшөт. Ошон үчүн бизде нарк, каада салт, сый урмат, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп коет. Бир ушундай өзүбүздүн жакшынакай бир кылымдардан келе жаткан биздин салттарыбыз бар эле. Тилекке каршы ошондой нерселерибиз унутулуп келе жатат. Мен албетте sen тигиндейсиң, sen мындайсың деп бирөөнү сындап айтпаймын. Эдил Байсаловдун деле абдан билимдүү мындай Кыргыздагы чыгаан жигиттердин бири деп Эдил Байсаловду билемин да. Анткени мен ушул Рысбек Акматбаевга каршы ушунча духунун күчтүү экендигин көргөнмүн да. Баягы Бакиевдин мезгилинде адамдарды уюштуруп аянтка чыгып, Рысбекке тике эч ким карай алчу эмес, раматтылык ушул Рысбекке. Бирок бул жигит ошондо чын эле криминал бийликке келе жатат деп туруп ачык айтып чыкканда, ошондой көп нерселер болгон. Анан эле азыр анан тиги сен сатылып кеттиң, анан тиги миттиң, чык деп анан таяктары менен опузалап мындай эме кылгандыгы билбейм. Ал чалда балким өзүнө ач көч деп атабы, же кийинки эмеде депутат болоюн деп калып жатабы, айтор иши кылып мындай жакшы окуя болгон жок достор, жакшы окуя болбой калды да. Андан кийинки дагы бир айта кетчү нерсе, Сыймык Жапыкеевдин жетектеп жаткан кызматы Финпол деп коебуз. Ушул экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы деген ушул премьер-министр өкмөткө баш ийген кызмат бар. Ошонун жетекчиси ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, Сыймык Жапыкеев абдан мындай жакшы, ушундай азыркы көңүл чөгүп турган, чын айтканда көңүл чөгүп турат да. Продуктлар кымбат, саясий туруктуулук жок, башка мамлекеттер бизди мындай тааныбай жатышат, көпчүлүк жагынан берүүчүлөрүн бербей жатышат, ынтымак болсо жок болуп бара жатат. Ушундай нерсенин көлөкөсүндө ушул Сыймык Жапыкеевдин кызматы кандайдыр бир жарыкты чыгаргандай, үмүттү пайда кылгандай нерселерди жасап жатышат да. Мына чын эле иштеп жатышат дегендей да. Эгерде мен ушул жигитти чын эле генералдык прокурор кылып койсом, мындан дагы көп нерселерди жасай беле деп ойлоймун да. Ушунчалык азыр ушул Финполдо өкмөткө баш ийген кызмат, Финполдо ушунчалык нерселерди жасап жатат. Бул жигит ушул чоң казатчы. Эгерде биз генералдык прокуратураны бергенибизде, бул жигит чын эле балким бир сенсацияларды жасата беле. Ал жигит айткан го, тиги могуга Асылбек Жээнбековге каршы кылмыш иштерин козгодум, анан тигиге буга деп туруп 2-3 күнүн ичинде эле ушинтип баштады эле. Кийин тилекке каршы ошол генералдык прокуратурадан кетип калды. Азыр Финполдо деле чоң иштерди жасап жатат да. Мына мисалы үчүн кечеки күнү Оштун Кеңсай дедиби, Кеңсуу дедиби, бир жаңы конушу бар экен. Ошол жерде 73 миллиондук, 10 миллиондук трансформаторду өзүңүздөр уксаңыздар керек, 83 миллион деп туруп 73 миллионун фит кылып коюшуптур да. Анан ошол фактыны таап туруп, бул жигиттин, бул кызматтагы кызматкерлер бул эле эмес, мына дагы канча теги Акылбек Жапаровдун фактыларын ачты. Бирок Акылбек Жапаров деле мынтип эле жүрөт, эчтеке болбогондой, кайра бирөөлөргө кеңеш берип иши кылып көп мындай нерселерди болуп жатат. Мына кече күнү дагы Кара Сууда ошондой болду, дагы башка жакта
kılıp kızmattık jana şunday ekonomikalik bunday çoң kılmışlardı açıp жатышат. Bul abdan jakşı nerse dostlar, bunday nerselerden bolup жаткандыгы. Al эми sayasi kırdağılığa gele turgan bolsok, abdan uşul akırkı kezderi sayasatta mындай şaylоого jakındagan sayın kırdağal örçüp bara jatat. Geçe günü 20 adamdın толук кандидат ушул борбордук шайлоо комиссиясынын жана койгон талаптарына 1 миллион сомдук, андан кийин 30 миңден кол ашыкча 30 миңден ашык кол топтогонго тизмелери 20 адам деп жатат эле. Бүгүнкү маалыматтарга интернеттен карасам кайра 19 адам деди. Эми ушул же 19 же 20 адам окшойт. Ушунча адам кандидатурасын коюп бара жатат да. Анан ошонун баардыгы 30 миңден ашык кол топтоп койду. Кол топтоо ошол документтерин. Анан кече күнү дагы интернеттерден көрүп калдым. Бул калп болуш керек. Эгерде болсо ушул Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров ушундай сыяктуу баягы кандай деп коебуз, фаворит алдыңкы адамдарга гана ушунча кол топтобосо, анан калгандарынын баарын эле 30 миңден кол топтоло берсе дейт. 30 миң 50 миңге чейин кол топтоп койгон, 60 миңге чейин топтогондор бар да, 59 миң деп. Анан ошол 2,5% болуп калат экен деди. 1,5 де 2,5 анчалык нерсе болушу мүмкүн эмес. Бул жерде бир көз боемочулук болгон. Ошол борбордук шайлоо комиссиясына ушул нерсени жакшылап мындай текшерип бериңиздер деген сыяктуу дагы сунуштар түшүп жатат. Албетте чын эле дагы ушул 8 күндүн ичинде текшерилет экен. Чыныгы жасалмалуулук болгон жокпу? Менимче 1-2 факты бул жерден дагы болуп, 1-2 кандидат бул жерден дагы учат болуш керек. Эми кандай болгон учурда дагы абдан эле көп. Өзү 5-6 миллион калкыбызга ушунча биринчи 63 болуп кетишти. Андан кетти, тиги бу болду. Азыр 20сы калыптыр. Эми дагы булардын канчасы мандем тандемдерге келет белгисиз достор. Бирок абдан эле 6 миллион калкы бар үчүн 20 кандидаттын келгендиги же бизде демократия күчтүүбү же башкасы күчтүүбү, бул мындай бизди кооздобойт да. Чынын айтканда бул биздин кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздү аябай жогору баалап, ар бирибиз эле президент болгубуз кетип, анан кийин болгубуз келип, ынтымактын жоктугу, бир командага келе албай жаткандыгыбыз жөнүндө болуп калабы деп ойлоймун да достор. Саясий кырдаал ошондой. Анан ушул менин каналымда көп эле суроо, башканы коюп анан Адахан Мадумаровду айткылачы. Анан деги кимди колдойсуң, Адахан Мадумаровду же Садыр Жапаровду деп айтышат да достор. Мына шайлоого чейин жана борбордук кечиресиздер, жогорку кеңешке шайлоого чейин деле мен мисалы үчүн Адахан Мадумаровду колдогонмун. Азыркы кезде деле мен ушул мындай ушул багыттагы эл үчүн бара жаткан ушул кишилерди, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаровду деле ушундай деп эме кыламын да. Мен буйруса, Кудай кааласа, ушул шайлоо эмесине жетип калсак, мен андай сен бул деп туруп, бул биздики канал мындай бир жактуу болбой, ошол эле Адахан Мадумаровдун мисалы үчүн жанакындай жолугушууларды, адамдардан жолугушуулар менен булар да болушат да. Колдон келсе эми мүмкүнчүлүк болуп калса ошол жолугушууларды тартабыз. Ошол эле Садыр Жапаровдун ошондой адамдар менен жолугушуп жаткандарын, ошол эле Калман Матовдун ким болсо дагы биз мындай адилеттүү тең чагылдырып берген. Анан кийин сен мындай дей берсең, анан кийин бир тараптын адамдары мага колдон келишинче көп адам көрүш керек. Бир тарап болбой, эми бир тарап экендигимди ал ичимде кармап туруп, бирок баягы элдин алдында мындай тең эле карай турган болуш керек да. Ошон үчүн азыртан биз команданы даярдап жатабыз. Колдон келсе бул 2-3 оператор болуп, Садыр Жапаров тараптан тартабыз, Адахан Мадумаров тараптан тартабыз, Бактыбек Калмаматов жана башка деги койчу ким деген мүмкүнчүлүк жактардын баардыгынан тартып, чагылдырып, ушундай абдан бир пландарды түзүп жатабыз буюрса достор. Анан дагы өз кезинде көрөсүздөр. Ушундай да менин жеке көз карашым. Анан ал эми менин жеке өзүмдүн ичимдеги көз караш, ал өзүмдүн ичимде. Анан ошол шайлоого барганда шайлап туруп, андан кийин анан мен кимди шайлагандыгымды, эмне себептен болгондуктарын айтамын. Албетте саясий ал акыбал боюнча сөзсүз сиздер менен сүйлөшөбүз достор. Пикирлешебиз.
Aga çeyin biraz şaşılbay, anan keyin Taltaydın, anan keyin Baltaydın debey koya turla. Ayta geççü. Dagı bir nerse dostlar. Mirbek Atabekov degen bir ırçı var, jakşı bilesizler. Uşul ırçının bir ötkönde Irspay Abdыкadыровдун ırı nırda, anan Abidin Temirov degen ırçı akardionçu koştop bir WhatsApp'tan gelip kaldılar. Anan men dagı jakşı al кезде bayagı Adaхан Madumarovдун командасында болчу, Abidin Temirov dagı şaylоого bara жаткан. Anan ушунда элдерге bir үгүт болсун дегендей максат менен киргизип койдум эле да каналыма. Мен анын bir популярдуу болуп, же андан bir ушундай bir очколорду көп деле просмотр болгон жок. Bir 400-500 адамдай көрдү окшойт, же 1000 адам көрдү, айтор ушундай болду да, болгон. Анан ошол жигит баягы көрүп турасың да, компьютер ким кайсыл эмеңди жүктөп койду деп. Менин каналыма, ушул Десин ТВ каналга, биздики саясий өзүңүздөр билесиңер, мен андай музыкаларды жүктөбөйм, анча гана bir тааныш билиш бирөөлөрдүкүн жүктөп койбосом, деги музыка шоу жагы менен мен алектенбеймин да. Анан ошол жигит мага эскертүү жалып деп коет да, анан бан деп коюшат, мындай ошондой жөнөттү. Дагы бир ошондой жалып жөнөтсө, менин каналым капут жок болот достор. Анан кийин эчтеке жок, Десин ТВ жок болот да, кыскасычы. Анан ошол жигит жөнөттүр. Анан мен анын электрондук адресине жаздым, иним тиги алып кой. Эгерде бул жалыпты 3 айга чейин мындай алып койсо жок болот да. Эгер дагы 3 айдын ичинде дагы мага ушундай келе турган болсо, канал капут. Анан десем, ал жигит реакция да кылган жок, көргөн дагы жок. Эми мындай ушул каналым аркылуу кайрылайын, урматтуу иним Мирбек, мен сени сизди деп коеюнчу. Жеке тааныбайт экенмин. Биз блогер, мен дагы ушул карыган кезде блогер болмуш болуп, элге пикирлерди айтып, ушинтип тиги бу деп келе жатам. Эми кээ бирлерине жагат экенсиң, кээ бирине жакпайт экенсиң, элдин баардыгы башкача болот экен. Терс пикирлер болот, оң пикирлер жанагы фейк деп коебу, ошондойлор болот экен. Анан сиз келип туруп ушинтип эме кылып койдуңуз. Эгерде көргөн болсоңуз алып коюңуз, көрбөгөн болсоңуз билбейм. Биз эми блогер, силерде ансыз деле подписчиктериңер, башкаларыңар көп, силер популярный, силер жаштарсыңар. Мен жаштарды дайыма колдоп келгенмин. Анан кийин ушинтип туруп жөнөтүп койгонуңар бул туура эмес. Мындай Байке же тиги бу же Бакыт Сулайман тиги менин ырымды алып койгула, мен автордук укугумду тебелеп жатасыңар десеңер, мен алып коймокмун жөн эле түшүнүп. Мен силерден эчтеке bir alasa бересем жок буюрса, ал ыр тем более силердин өзүңөрдүк эмес, тиги Ырспай Абдыкадыровдун ыры болчу, туулган жерди сагынуу деген ыр болсо керек эле. Анан эле ушинтип туруп эле бан таштап мындай жаманатты кылгандыгыңыздар бул туура эмес. Уксаңыздар алып коюңуздар, дагы деле кеч эмес, мындай суранып жатамын. Ошол урматтуу Мирбек Атабеков, саясатка байланыштуу эле канал бул. Андай силердин шоу бизнесиңер, силердин ырыңарды, тем более ал Ырспайдын ыры болсо, анан кийин ушинтип тартып алайын деген менде максат деле жок, автор болуп калайын деген деле ой жок. Ошол достор, саламатта туруңуздар, аман эсен болуңуздар, пикирлериңерди жазып коюңуздар.